Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, экономикалык юридикалык бөлүмү, УТК-220 тайпасы, куратор Кудайбердиева Айжан. Куратордук сааттын темасы 1937-38 жылдардагы саясий репрессиянын курмандыктары. Кыргызстанда 8 ноябрь саясий репрессиянын курмандыктарыны эскерүү күнү катары белгиленип келет. Бул күнү тарыхыбыздагы кайгылуу учурду 10 миңдеген жазыксыз адамдар репрессияларга кабылган, ак жерден кылмышкер, эл душманы аталып, колонияларга, сүргүнгө айдалып, абактарга камалган, өмүрлөрү кыйылган мезгилди эскеребиз. 1929 жылы 27 декабрда Сталин кулактарды тапкатары жоюу уранын жарыялаган. Ушундан кийин өлкөдө дыйкандардын бир бөлүгүнө карата массалык репрессия башталган. Бул саясат Кыргызстанга да жетип, буржуазиянын идеологиясына берилгендерди издөө жана табуу иши күчөйт. 1937 жылы 4-сентябрда Кыргызстан КПБКнын аткаруучу бюросу ири окумуштуу Касым Тыныстановдун чыгармачылыгынан буржуазиялык кулактык улутчулдукту таап, аны эл душманы деп жарыялаган. 1933 жылдын аягында Жусуп Абдрахманов улутчул катары айыпталып партиядан чыгарылган эле. Чындыгында ал өзүнүн күндөлүгүндө Сталинди сынга алган сөздөрү үчүн жазаланган. 1935 жылы республиканын эл агартуу комиссарынын орун басары Тойчинов жаштардын жакшыруун уюмун түзүүгө аракеттенген деген жалаа менен улутчул катары партиядан чыгарылат. Мамлекетке, элге берилип эмгектенип жаткан көптөгөн күнөөсүз, таланттуу жетекчилер партиядан чыгарылып, кызматтарынан бошотулган. 1934 жылдын 1-декабрында Кировдун өлтүрүлүшүнүн шылтоосу менен партиянын 17-съездинен кийин Сталин өзүнүн оппоненттерин жок кылууга өткөн. Борбордо башталган сталиндик линиянын душмандарын Кыргызстанда да жок кылыш керек эле. 1937 жылдын 14 августунда Кыргыз СССР НКВДсынын элдик комиссары болуп Луцманов Иман Петрович дайындалган. Ал келгенден баштап Кыргызстанда репрессия эбегейсиз түрдө көбөйгөн. Луцманов берилген тапшырманын негизинде ар кандай шылтоо жана жалган жалаа менен эл душмандарын көп таап борборго жагынууну көздөгөн. Натыйжада Борбор Азиядагы өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда репрессияга кабылган адамдар көп болгон. 7610 адам эл душманы атылып, көпчүлүгү сүргүнгө айдалып, тайынсыз жоголгон. Органдар 1933 жылы эле жабылган Социал Туран партиясынын ишин кайрадан козгоп чыгышат. Бир аз аракеттер болуп, бирок толук түзүлбөгөн бул партияга тиешеси бар деп эч жазыксыз адамдар атууга кесилген. Алардын ичинде Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Төрөкул Айтматов, Баялый Исакеев жана башка кыргыз элинин чыгаан уулдары болгон. Көпчүлүк тарыхчылардын пикиринде Кыргызстанда 40 миңге чукул киши 1937-38 жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. Чоң Таш айылындагы Улут каймактары көмүлгөн жер 1991 жылы Бүбүра Кыдыралиева тарабынан табылган. Бүбүра Кыдыралиева кыргыз элинин каймактары 1937-38 жылдардагы сталиндик катаал репрессиянын курмандыгы болгон Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов жана Баялый Исакеев баштаган 137 кишинин сөөгү көмүлгөн ата бейиттин сырын ачкан адам. Атаганам Кыргыздын каймактарын Бишкектен чоң түрмөдөн атып, ошол биз турган жайга 5 ноябрден 8-ине чейин 2 полуторка машина менен толтурат, өлүктөрдү алып келип, ушул курулган заводдун чатырын алып таштап, иттин өлүгүндөй кылып, бечара Кыргыздын каймагынын баарын үстүнө ыргытышып, 8 ноябрга чейин өлүктөрдү бүткөндөн кийин кетип. Ошол мезгилде Бүбүра Кыдыралиеванын атасы Абыкан Кыдыралиев Чоң Таш айылындагы НКВДнын кызматкерлери эс алуучу жайга кароолчу болуп дайындалган. Үй бүлөсү менен Чоң Таш айылында турган. Ал мезгилде Бүбүра Кыдыралиева секелек кыз болгон. Завод капкара топурак болуп, дөң болуп калыптыр. Кар калың жаап, бороон чапкын болуп турган учурда биз келатканда мен атама суроо бердим. Ата, биз
жашынбап ойнойбуз, завод эмне карайт кылган десем, атам кызым калың борон чапкын болуп чатырды учуруп кетти деди, башка сөз айтпадык. Ноябрдын аяк чегинен ушул декабрь айлары бою иттер улуп баягы заводдон жырт чыгып чыдамсыз. Апам жанталашып ала кийизди алып чыгып эшик терезени менен кадап, күнчыгыштан шамал болсо эле үйдө чыдап отургум мүмкүн эмес. Аламат түшүп эле өздөрүнчө апам атам 4-5 күндөрдө боору сокулуп Куран окуп ыйлап эле ушинтип калышты. Кийин 1973-жылы бул киши ооруп кызыны чакырып өз насаатын айтып кетет. Экибиз чакырып алып, кызым, сен билесиң, баягы заводду, баягы отураган Куран окуган жер Кыргыздын каймактары жатат. Жакшы заман келсе, балдары ыйлап, аялы жесир болуп, туугандары үлгү кайда экенин билбейт. Кокустан тынччылык болуп калса, мойнума жүктүгү алып кетпейин. Ушул аманатым сага калсын, кызым. Жакшы заман келсе, шексиз айт деди. 1938-жылдын ноябрында Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө чоң салымын кошкон 137 инсандын сөөктөрү Чоң Таш айылындагы эски кыш чыгаруучу заводдун ордуна көмүлгөн. Сталиндик кандуу бийлик күчөп турган мезгилде бейкүнөө репрессияга туш болгондордун бир тобу аяусуз кыйноого туш болуп, кээ бирлери сураксыз эле атылып өлтүрүлгөн. Бүбүра Кыдыралиеванын айтымында бул сырды 20 жылдай сактап, 60тан ашканда 1990-жылдары ачыкка чыгат. 1991-жылы Бүбүра Кыдыралиева КГБга арыз жазып кайрылат. Ошол кезде КГБ кызматкери Болот Абдрахманов бул ишти колго алып ачыкка чыгарууга жардам берет. Сөөктөр кайра жерге берилип, ал жер Атабейит деп аталды. Табылган сөөктөрдүн арасында атактуу Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов да болгон. Атабейит деген атты жазуучу сунуштаган. Атабейит КМШ өлкөлөрүнүн ичинде даректүү жана далилдер менен табылган репрессия курмандыктарынын бирден бир көрүстөнү. Ошентип бүткүл кыйынчылыктарга карабастан Бүбүра Кыдыралиева жана Болот Абдрахмановдун эмгеги менен табылган сөөктөр репрессияланган эл каймактарына таандык экендиги далилденди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.